Аналар жакшыбы? Ооба. Сабак калайсыңарбы? Ооба. Ой, азаматтар, ол бүгүн сабакта ким жок? Халима Асанова Халима. Сабакка киришкенге чейин балдар биздер менен биогимнастика жасабыз. Азамат, надеждерби? Багат көпөрүндө аштык сабакка даяр экенибизди көрдүк. Кайсы мамлекетке келе канчанчы бетте? 161 бетте ачабыз. Ким дарсаты эже? Дарсаты аласызбы? Тартипти сактоо жакшы. Жақсы. Аман. Biri birinin oyun Камила. Тазалыкты сактоо. Жакшы азаматсыңар. Ушул алтын эреженин негизинде балдар бүгүн биздин сабагыбызды алып барабыз, баардыгыбыз ушул тартипке баш ийебиз, балдар. Жакшы. Анда улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кадимки бөлчөктү бүтүн санга көбөйтүү жана бөлүү. Жаман жазабыз баардыгыбыз. Кадимки бөлчөктү бүтүн санга көбөйтөсүңөр. Бөлчөктөр менен болгон амалдарды аткарасыңар. Ал эми алган билимиңерди пайдаланып, ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштей аласыңар. Ошондой эле жашоодо керектүү учурда пайдаланууга көнүгөсүңөр. Жана да математикалык терминдерди туура айтууга тарбияланасыңар. Кадимки бөлчөктөр темасы менен тааныштык. Бөлчөктүн канча түрлөрү бар, алар кандай аталат, эмнеси менен айырмаланат, биздин жашообузда кайда кезигет, баары менен таанышпыз, Анда балдар айткачы, азыр бизде кандай мезгил? Жаз мезгили кандай аба ырайы болот бизде? Жакшы, туура айтасыңар. Жаан чачыктуу болот. Эми карагачы, биз өтүлгөн теманы бышыктабыз. Эми бул жерде эмне көрүп турасыңар? Балдар, же болбосо силердин досторуңар. Силердин досторуңар жамгырда калып кетти. Эми ушуну силер куткарышыңар керек. Жардам беришиңер үчүн эмне кылыш керек булар? Ачылышы керек. Ачылышы керек, Анда Охо. Азамат Нурел бүгүн бактылуу билет утуп алды. Бактылуу билет алган адам не болот эле? Сыйланыш керек, Жакшы. Нурел бүгүн не билесиңби? Чүкө. Бул кыргыздын улуттук оюндарынын символу десек болот. Чүкө аркылуу биз упай оюнун өзүнчө уюштуруп алдык. Упай оюнунун өзүнчө стратегиялык өзгөчөлүктөрү бар. Бул оюнда башка оюндардан өзгөчөлөнгөн жери утуп алган чүкөлөр басым менен эсептелиши болуп саналат. Ошентип бул балдарга чүкөнү белек кылып берүү аркылуу баалап алдым. Үчүн эч кандай суроого жооп бербестен Нурел бактылуу билетти утуп кетти. Анда кийинки досторума жардам берип Дурус бөлчөк дейт. Дурус бөлчөк деп биз кандай бөлчөктөрдү айтат эле? Алымы кичине, бөлүмү чоң. Алымы кичине, бөлүмү чоң болгон бөлчөктөрдү дурус бөлчөк деп атайбыз, Азамат. Бул биздин кайсы баш кийимибиз кыздар болду? Кептакыя. Кептакыя бул кыргыз элинин байыркы улуттук баш кийимдеринин бири болуп саналат.
Бул баш кийимди жасоодо кыргыздын көркөм өнөрү жана чеберчилиги чагылдырылган. Кыргыздын улуттук баа уктарын унутта калтырбоо максатында кыздарым кеп такыяны чогултуу аркылуу бааланышты. Жакшы түшүнүпсүңөр. Эми карагачы. Бул кандай уна? Көпчүлүк балдар билсе керек. Камазбы, Эми бул дебестерге тапшырма жазып коюптур. Кайсы? 21'den 14. Kingsi. Bir bek. Ondan tört. Bul dedi daha boş bir çok kaldı. Azamat bugün Karnivaga'da bir kep takya veririz. Жақсы жооп берди. Нурен жооп берди. Сен Нурен? Кайсы бизде? 3, 4, 8, асыл. Daha var mı? Hazır eski ortam. Madina. Tamam. Azamat sanmalar. Bu cebde daha kuruşma çakalım. Dokuzdan dokuzdu. Azamatsın. Ben de iş. Nereden traus? Kaldı mı bu cebde? Балдар, эми кул коюп көңүл бурабыз. Маселеде айгол бакчадан 14 алма чогултуптур. Эми анын алтоосун дейт табакка салып берди. Анда алманын канча бөлүгү берилген болот ата-энесине? Ким түшүнбөйт? Байел? Oy oy oy. 14'ten 6. Sebebi bizde. Kaç alma var le? 14 alma. Kaç verdiler? 6 almasına azamatsın. Bulçuku sana. Врач арузатка дарыларынын күнүнө 2 жолунан 2'den 1 бөлүгүнө ичүүсү керектигин эскертет экен. Ошондо арузат
Bir günde qancha dori ichadi? Bir butun dorini ichadi. Qana bolalar jazib ketishmayapti. Azamat. Bu yerda dag'i bir erejani tashlab kelamiz. Erejada nimalar? Aralash sandirdi, ko'paytirdi. Alarni adeganda burush burchakka aylantirib, undan keyin g'ana ne qilamiz? Ko'paytirni atqarab ekanmiz. Qaranglar, bu yerda 7,2 ko'rishga 4 barobar deydi. Bizde bu 7,2 qanday bo'lchagili? Aralash bo'lchagi. Aralash bo'lchakni juda ko'p bo'lchakga aylantirish uchun birinchi anni ne qilamiz? Bölümünü, bütün bölümünü ko'paytib, uni qo'shib qo'yib o'tirish azamatlar. Anda ekini jetiga qo'ysa qancha chiqadi? 14. 14 ga 9 ni qo'shsak 23. Anda 2dan 23 degan bizga burush bo'lchovi kelib chiqadi. 2dan 23 degan bo'lchakni andan keyin 4 ga nima qilamiz? Qo'yamiz. Bo'lchakni bütün sanat ko'ritish uchun uni qaysini qo'ydik? Alanına gana koyduğumuzda bölümü özgürlüksüz yazılat. Anda 23'lük Türk'e koysun. 92'ni verdi. 2'den 92. Bizde bölücük sızık ne düşündürüldü? Bölücük düşünüyorsunuz yazamazsınız. 92'ye 2'ye bölüsün. Altılı kelip çıktı. Sıra var mı oldu? Projeğe. Anda yazı. Мысалы, бұл бүтін санды, бұл бөлшек санға көйт алып, орын алмашудан сума ешқашан өзгермейді. Мысалы, сіздер азыр башқа класқа кірсеңер, 6-шы класс оқып алмайсыңдар да, браво. Ошондой эле, эгерде бизге азыр бөлчөк келип атат, андан кийин бүтүн сан келип атат. Эгерде бизге ушундай тескерisi келип калса, орун алмашынан эч качан сын өзгөрбөйт. Эгерде биринчи бүтүн сан келип калса, андан кийин бөлчөк сан келип калса, эч качан коркпостон өткөзсөм эле эмне кылат экенбиз? Ошол эле эреженин негизинде иштейбиз. Мисалы бизге эмне келди? 2'den 1 bölüm 4'te emin bunu kaç işledik biz? Bölçöktün bölümü özgürlüksüz kalar. Ama 1'de 4'te ne yaparken biz? Emnige 4'te bölümüne koyup verdin. Ankeni biz ne derecede? Bölçöksen Durab, bölçöktün bölümü özgürlüksüz ve cezat edilgen. Anda bul bolsa emniyet verir. 2'den 8'li verir. 2'den 8'li verir. Emniyet verir bizge. 2'den 4'lü verir de. Bulacak bizge. 2'den 4'lü verdi. Ал эми карагачы биринчи бөлүгүндө сан келип калса, анда бул жака 7'den 10 деп койсом, бул бөлчөк иштей аласыңарбы? Алтыны беріп, эми бизде кайсы бөлчөк калды эле? 4'den 11 Азамат.
Азаматсың Ширин. Тағадағы. Соң кес тапта беремін. Багарча маршруттегі. Анда темірді 404 көмігін açarız. 404 көмігіні işleyip Dostlar getiriyor bari. Азаматсың Мадина. Жақсы. Бара келді. Сағат бұл кеп тапқан. Азаматсың. Кеп тапқа білем әлбетте. Бұл саған. Бұл Харихаға. Азаматсың. Саға. Чуко беремін. Ece бар. Бізден демалысын қадимгі бөлшекті бүтін санға бөліп белгілеп қоямыз. Қадимгі бөлшекті бүтін санға бөліп. Gel Fariha. Қайсен оқшаш борыстыры? Ой, Азамат, жашы. Дағы тегісіне кім келеді? Сар оқшашылы? Аппақ. Ол емес? Ой, Азамат, тапты. Қойел? Ой, Азамат, сыңар балдар. Сіздер бүгін аяу жақшы келгенсің ғой, Ол қашамшы? Жайында. Елестеп келер еме, ошол жайында, ысық. Үйді бір салқын жерге барғандағы қоңыршындай сайсаңар ширесе ағып отыр. Елестеп кетсіңер ме? Еме, ошол қоңырды біздің досымыз. Біздің сәрге тапшырма деді. Қандай тапшырма десің? Қоңырды тең көріп, андан кейін жарымдың бірін, мол жарымдың біресіне. Төрт небересіне бір ерде бөліп өткен. Үзіңіздердің досы өткен? Соңадан кен, Анда төрт небересіне бер өтіп. Жөктірімді. Екіден бір Азаматсыңар. Екіден бір бөлігін төрт небересіне бірде бөліп беріп, жарымдың екіншісін 5 баласына да бірде бөліп берді дода. Небересі Айханышқа қоңдың қандай бөлігі дейді? Улы Асқарғачы дейді. Бөлчөктің бөлігін ал санға көбейту керек. Қарағаш балдар, жанан біз бөлчөкті бүтін санға көбейтуді, ошол бүтін санды анын алымына көйттік еле. Эми бөлчөктің Ошеп жаласыңар ғой? Жоқ, жалбайсыңар. Жақсы. Маселеде болса, улы Асқарғачы дейді. Асқарға қанша бір түйділі? 5 баласына бір қойып. Асқарға қанша бір түйділі? Қайды да? Екені, жей. Есептен қорқынарға кеп көрсетіңір болады. Азамат, Хадижа, Сама. Азаматсың Билал. Ең жақсы. Саға бір күпі. Кеңісіне кем келеді?
Балдар тема боюнча суроо барбы мага? Баарыңарга түшүндүрбү? Унутпайсызбы? Жакшы. Анда биздеги касиеттер менен таанышабыз. Эми бул жерге көңүл бурсаңар, 2ден 1 барабар 4дөн 2, анан барабар 8ден 1 деп турат. Эми элестетпе ушул бөлчөктөр бири-бирине барабар экен. Кантип? Кандай ойлойсуңар? Рет? Көбөйтөтөн 2ге көбөйтөт дейт. Азаматсың, менин акылдуу балам. Эми бул жерде карагыла. Бөлчөктөрдүн негизги 6 касиети турат. Бул формулага жакшылап назар аударсак, бөлчөктүн алымына дагы, бөлүмүнө дагы бирдей санды көбөйтүү аркылуу ошол сандын өзүнө барабар санды таап алсак болот экен, Бул жердеги мисалыбыз бизге эмне болду? 2ге ал эми бул жерде 4дөн 2-ни не кылды? Көбөйтүп алдык. Алдында бөлүмүндө бирдей санга көбөйтүү аркылуу өзүнө барабар санды таап алдык, Суроо барбы балдар? Нөлдөн айырмалуу бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк, анда өзүнө барабар болгон бөлчөктү алат экенбиз. Эми карагыла. Силерге 4дөн 2 жана 8ден 4 деген бөлчөктөр калса, бул бөлчөктөрдү салыштырууга десе, анда бул бөлчөктөр эмне болот экен? Барабар болуп кеткен экен. Саламатсыңар. Суроо барбы? Жазып алабыз. Кийинкиси сүрөткө көңүл бургачы, мүгөтөт фигуралардын боёлгон бөлүктөрү өз ара барабар экендигин түшүндүрө аласызбы? Анда кийинкисине кеттик. Барабар 24дөн 16га барабар дейт. Кайсы санга чоңоюп атканын алымына дагы, бөлүмүнө дагы не кыласыңар экен? Көбөйтөт экенбиз. Себеби биз буга чейин бир мүчө жана көп мүчө деген жана айтканбыз, Сан менен тамганын ортосунда бизге көзгө көрүнгөн небиз бар эле? Көбөйтүүбүз бар, туура айтасыңар. Эми 16 болуш үчүн 2 менен 3тү 24 болуш үчүн алсайга бөлүмдө не кылабыз? Белгисиз санга 8 экенин кантип билдик? Белгисиз чыгат, 24 3 көбөйтсөк. Туура, анткени 16-ны 2ге бөлсөк 8 келип чыгат. Азаматсың, сага бир кеп тахыя. Жакшы. Эске кызым айтамын. Ана бул жерде карагылачы. 8ден 3 барабар 24дөн канча болушу мүмкүн? Таап алабызбы? Эми бөлчөктөрдүн барабардыгы дейт. Балдар, ким баскетбол оюн ойногонду билет? Топтор качан гана шакенчеге түшкөндө, ошондо гана
Бага биз не алатkenбиz? Wi-Fi. Wi-Fi алатkenбиz, азаматсыңар. Бул жерде биз азыр баскетбол ойнойбуз. Баскетбол ойномош үчүн эки топко бөлүшүбүз керек экен. Азыр компьютердин жардамы менен эки топко бөлүнүп алайлы. Болбосо экинчи группа Виталий Космин, Ширин, Камила, Мадина Фарика, Журей, Филиал. Капитан başlarımız bu topları. Şirin, ikinci takım, Merin. Kaçtan bir? 95, beraber 27'den 15. Beraber 16'dan 4. Azamlarımız kaldı. Varımızda koşuda çıktı olur. Koşuda çıktı. Azamlarımızlar. Balдар, sizler duygu sağlıktan beni ödüyle koy. Bölçekler, bölçekler. Böcek kasetleri. Bütün sanat bölümü. Hadi ki bölçekte beraberdi. Bir götürürüz. Soğuk kolu düşürüyoruz sağı. O kolunuzu götürüp bir bugün azamat sağa jakşı kaçışını veririz. Jakşı kaçışlar mı? Oo, kaçışlar mı? Fakat çamaşırda bol diye oynayayım. Balдар, бұл жерге келіп өзіңізді жаққан мысалы салыстырып жатқан болса жақтың белгісіне әлем жақпаған болса жақпаған белгісіне басып кетсеңер болады.
Demek sabah bağırlarga jaktı ya. Ооба. Sabah көңүлдөргө өттүр э. Анда биздин үйгө тапшырмабыз. Ушул көңүлдү 450-409'du үйдөн иштеп келесиңер. Кийин канча чүкө чогулду, кийин канча гектарда чогулду. Ал келсеңер ошонун негизинде баа койгонма болгон. Yok oldu bitti уже. Sabahda жақсы бар. Саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү сабакта интерактивдүү методду пайдаланып, окуучулардын жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен биргеликте бүгүнкү сабагымдын максатына жеттим деп ойлоймун. Учурдун талап болгон заманбап билим берүү, жаңы методикалар менен окуучуларды сабакка кызыктырып, түрдүү оюндар менен шайкеш келген платформаларды колдондум. Алгач эле сабагымды нейрогимнастика менен баштап алдым. Себеби нейрогимнастика бул окуучуларга мектепте жана күнүмдүк турмушта ийгиликтүү болууга жардам берген баалуу практика болуп эсептелинет. Ал окуучуларга бир катар жолдор менен жардам берет. Концентрацияны жакшыртууга, эс тутумду бекемдөөгө, координацияны жакшыртууга, ой жүгүртүүнү жакшыртууга жана да стресстен арылтып, мэйдин иштөөсүн активдештирип, окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырат. Окуучулардын мугалимге көңүл буруп, өзүн эрежеге баш ийип, эркин алып жүрүүсү үчүн дарс оюну негизинде алтын эрежени кабыл алдык. Дарс оюну бул тактыкты жана таамай атууну чыңдайт. Ал профессионалдык спорт катары да өнүгүп, дүйнөлүк оюндарда өтүлүп келет. Үй тапшырманы суроодо PowerPoint программасында даярдалган кол жатыр оюнун пайдаландым. Бул оюнду тандаганым себеби жаз айында жаан-чачын көп болгонуна байланыштуу жаанда калган досторуна кол чатырлары аркылуу суу болуп калуусунан сактоо иретинде бири-бирине жардамдашып, ынтымакташып, адамгерчиликтүү инсан болуп тарбияланат. Ал эми жолдо жүрүү эрежелерин так сакташ үчүн жүк ташуучу унаа менен поезди бөлчөктөрүнүн так, даана айырмасын билүү үчүн дурус бөлчөккө жүк ташуучу унаа, ал эми буруш бөлчөккө поездди колдондум. Үйгө тапшырманы акылдуу досканын жардамында бышыктоо менен жаңы темага багыт алдым. Жаңы темага киришүү учурунда жаңы теманы үйрөнүү балдар үчүн кызыктуу жана жаңы бийиктиктерге умтулуу максатында PowerPoint программасында ракетаны учуруу менен сабагымдын максатын окуучуларга тааныштырып алдым. Жаңы теманы окуучуларга жеткиликтүү түшүндүрүү максатында 5E моделин пайдаландым. Көйгөйлүү маселени ортого таштап, маселенин жообун табуу менен эрежени окуучулар өздөрү таап, жаңы теманы жогорку деңгээлде өздөштүрө алды деп баса белгилеп айта аламын. Окуучулардын жаңы теманы канчалык деңгээлде өздөштүргөнүн текшерүү үчүн онлайн Stopwatch платформасында топко бөлүү генератору менен кокустук түрдө 2 топко бөлүп алып, баскетбол оюну аркылуу маселелерди чыгарып,
Сабакты бышыктадык. Баскетбол оюну окуучуларга топто биргелешип, ынтымакта иштөөнү, шамдагайлыкты, каршылашынын топту алдырбоо үчүн аң сезимди өөрчүтүп, зирек болуусуна өбөлгө түзөт. Сабагымды жыйынтыктап жатып, окуучуларды менин сабагымдын канчалык деңгээлде жактырып, жактырбаганын билүү үчүн класс басып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бердим. Андан кийин үй тапшырма берип, окуучуларды бааладым. Баалоодо этнопедагогиканы пайдаланып, улуттук оюндарыбыздын биринде колдонулган чүкө менен балдарды, кеп такыя менен кыздарды баалап алдым. Башың ооруганча окубасаң, белиң ооруганча иштейсиң деген кыргыз элинин накыл сөзү адамды билим алууга, өзүн өнүктүрүүгө үндөйт. Окуу жана билим алуу кыйынчылыкты жаратса да, келечекте жеңилдикти алып келет. Улам жаңы нерсени үйрөнүү менен акыл эсибизди өстүрүп, келечекке даяр болобуз. Эмгектенүүдөн качпоо, бирок акыл эс менен иш алып барууну үйрөнүү бизди алдыга тартат. Демек, турмуштун катаал жактарына моюн сунбоо үчүн билимге жана өз алдынча өнүгүүгө багыт алуу маанилүү. Анткени акыл эмгеги дене эмгегине караганда алда канча жеңилирээк жана узак мөөнөттүү натыйжаларды берет. Күтүлүүчү натыйжаларды эске алуу менен бирге окуучуларымды акыл эстүү болуп чоңоюшуна маани берип келем.